горжусь собой, что я в этой компании, несмотря на свои годы, за короткое время, употребляя продукцию академика Алтмышева, я оздоровилась, чувствую себя здоровой, поэтому я среди партнеров своих в этой компании. Спасибо нашему президенту Алымбековой Айнуре Раимжановне. Основателем этой компании является именно она. Она на свои хрупкие плечи взвалила огромную задачу открыть дорогу отечественной сетевой индустрии. Мы являемся компанией под номер 1. Она создает рабочие места тысячам людей, оздоравливает физически, духовно и финансово этих людей. Я среди них, как видите. Огромную благодарность я хочу выразить Асановой Фатиме Алиевне. Именно по ее системе, по ее программе бизнес-тренер Фатима Алиевна нам на патриотических побуждениях преподает, разъясняет, и мы с первой буквы А и до конца Я изучаем основу бизнеса сетевой индустрии. На сегодняшний день она подготовила несколько человек, уже последователей своих лекторов. Спасибо. Спасибо большое первопроходцам этой компании. Именно они стояли в первые дни основания этой компании. Вынесли и перенесли через свои плечи первые невзгоды этой компании. Но мы живы, мы работаем. И сегодня мы отмечаем первую годовщину нашей компании. Я призываю всех наших гостей, кыргызстанцев, присоединяйтесь к нам. Будем работать вместе. Спасибо. Браво. Благодарю вас. Спасибо. Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар жана мурзалар. Бүгүнкү баардыгыбыздын сиздердин майрамыңыздар менен мен Мирзаканова Аратхан, ушул компаниянын лидеримин. Мындайча айтканда, ушул мен бул компанияга келип калганымдын себеби мына Кыргызстанда биринчи компания, номер биринчи компания деп айтсам жаңылышпайм. Ушул компанияны негиздеген ушул Айнура Алимбекова Айнура Раимжанованы менен жолугушканда мен ушул кыздын тактыгына баа берип ушул компанияда калып калгам. Себеби дегенде биздин Кыргызстанда канчалаган компаниялар келип атат, көрүп атасыздар, канчалаган адамдарды алдап кетип атат, канчалаган адамдардын документи жок келип алып, ушунчалык адамдарды сызга отургузуп койгон компаниялар болуп атат. Мен биринчи Айнура Раимжановна менен жолугушканда ушул кыздын биринчи компанияны баштабай туруп, документи менен барып, ушул как президентке отчет бергенде ошо документтер менен мага отчет бергени тактыгы жаккан. Ошол үчүн биздин анча-мынча мына бул жерде мырзалар отурат, кечирим сурайм анча-мынча мырзалар кыла албаган жумушту баштап, ушул алдыңыздарда көрдүңүздөр, бир чийде кыз ушул элдин жүгүн көтөрүп. Биз үйдө эки баланын жүгүн көтөрө албай кандай кыйналабыз, азыр весь Кыргызстандын жүгүн көтөрүп, ушул кыргыздардын адамдары үчүн, кыргыздар үчүн ушул жумуш ордун берейин, кыйналып аткан кыргыздарга жардам берейин деген максат менен ачып, ушул документи менен барып, тактыгы менен мага ушул компанияга алып калды. Мен ушул Айнура Раимжанованын тактыгын көрүп туруп, ушул компанияны колдобой койгонго мен кыргыз болгон үчүн менин жүрөгүм тынчтык берген жок. Ошон үчүн мен биринчилерден болуп колдодум деп айтсам болот. Бизге ушул көрүп атасыздар, мына азыр ушул кандай ийгиликтерге жеттик. Биз биринчи баштаганда 2 адам болуп баштаганбыз. Мына азыр зал толуу адам. Ушул 2 адамдан таркаган бүт командалар деп айтсам жаңылышпайм. Бизге ушул жумушту жасаш үчүн бизге шарттарды түзүп берди. Айнура Раимжановна бизге шарт түзүп берди. Элдерге жумуш ордун берди. Бизге окуу системасын коюп берди. Мынакей окуу системасын азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр. Айнура Раимжанова баса белгилеп айтып өтүп кетти. Бул жерде дүйнөлүк деңгээлдеги тренер Фатима Алиевна
мына окуу системасын колуна алып, ошол Фатима Алиевна дагы өзү кыргыздын патриот кызы үчүн ушул Кыргызстандын компаниясы, дүйнөлүк деңгээлде Кыргызстандын компанияга чыгарам деген максат менен ошол өзүнүн патриоттук сезими менен мына бизди ушул окуу системасына салып атат. Мен бул жерде өтө жакшы ийгиликтерге жетиштим деп айтсам болот. Ушул жердеги отурган адамдардын, мен бул ийгиликке өзүм эле жетишип калган жокмун. Баягы колдоп турса элдериң, ошол каникей болуш эмнекен дейт, ардактап турса элдериң айчырык болуш эмнекен деген сөз бекерден айтылган эмес, туурабы? Ар кандай элиң колдоп турса, адамдарың колдоп турса, командаң колдоп турса, бул ийгилик мынакей сиздердин алдыңыздарда турам. Ушул ийгиликке жетип, ушул ийгилик менен сиздердин алдыңыздарда мына сөз сүйлөп турам. Ушул компанияны, ушул кыргыз эли үчүн, кыргыз адамдары үчүн, Кыргызстан үчүн, Кыргызстанды дүйнө жүзүнө таанытам деп ушул аракет кылган ушул Айнура Райымжановага чоң таазим командамдын атынан. Экинчиден, ушул бизди окуу системасын салып, биз ушул мисалы ушул компанияда иштөө дагы бул өзүнчө бир окуу экен деп ойлоп калдым. Биз деле окуганбыз, дипломубуз бар, бирок бул системада иштеген өтө кыйын жумуш экен. Буну системага түшүп иштесең өтө катачылыктар көп болот экен. Ошол бизди туура жолго салып, туура системага салып аткан Фатима Алиевнага чоң ыраазычылык билдирем. Анан ушул ийгиликке жеткизген, алыстан жакындан келген, мына түштүк регионунан келген өзүмдүн командама башым ийип таазим кылам. Себеби дегенде ушул ийгиликке мени ошол командалар жеткизип атат. Ушул бүгүнкү тойду бардыгыңыздардан суранам. Ушул бүгүнкү тойдон кийин ушул мен кыргызмын, мен Кыргызстанда жашап аткан кыргызмын деген адамдардын, айымдардын, мырзалардын жүрөгүндө ушул компания дайым болсун. Чогуу көтөрөлү, баягы бир жеңден кол бир жакадан баш чыгарып, бул компанияны дүйнө жүзүнө дүңгүрөтөлү. Мына мен бул сөздү дайым айтам. Булактын көзүн бир адам ачат, ал булактан 1000 адам суу ичет деген биздин кыргызда жакшы накта сөздөр бар. Мына бизге Айнура Райымжановна булактын көзүн ачып койду. Таза булакты таза боюнча ичип, ушул элдерибизге ушул рызкыны чогуу жайылтайлы. Бардыгыңыздан суранып кетем, ушул жерде жаңы келген, мына бүгүнкү биринчи келген партнерлорду деле айтып коеюн. Эми ушул биздин тойго келген партнерлорго бардыгыңыздардан суранып кетем, ушул биз менен кол кармашыңыздар, дүйнө жүзүнө кол кармашкан боюнча Кыргызстандын желегин дүйнө жүзүнө дүңгүрөтөлү. Баракелде, рахмат, чоң ыраазычылык билдирисиз. Саламатсыздарбы? Коноктор, жанагы партнерлор. Мен Жаныбек Ротунчевич, менеджер, 58 жаштамын. Бусигайдан Бишкек токмок иштейм. Былтыр сентябрда мен ушу компанияга келип, ушул жерде мен калып калдым. Буга чейин бул индустрия боюнча кичине маалымат бар эле, бирок мен ошону туура эмес түшүнүп жүрсөм керек. Анан кийин бул жерге калып ушул жерде иштеп, анан кийин жанагы системага окуу жайы келгенде ошол жерден окуй баштадым. Бул жаш карыга карабайт экен. Ушул системадан окуп кичине мындай мышление башкача болуп калды. Кандай десем, жашына карабай можно менять профессию, короче. Чакырам силерди, профессию можно поменять жөн эле, келгиле, иштегиле. Браво, спасибо большое. Передаю микрофон, пожалуйста, да, в середину. Саламатсыздарбы, тойдун катышуучулары, кош келиптирсиздер. Өтө кубанычтабыз бүгүн биздин 1 жылдык тоюбузга келгениңиздерге. Мен өзүм Динара Токтогазиевна, кесибим боюнча врачмын. Бул компанияга капысынан былтыр 1 жыл болду, капысынан келип калып, ишке киришип кеттим. Себеби бул компанияны биринчиден кыргыздын татынакай кызы, татынакай кылып түшүндүрүп атканда мен өтө мурда башка чет элдик компаниялар менен иштегениме өтө өкүндүм. Себеби бул өзгөчө кыргызча, кыргыздын компаниясын ачып атканга байланыштуу өтө кубанычта болуп, ошол жерден компаниядан иштикке калып калдым. Ошондой эле андан кийин биз Айнура Райымжановна Алымбекова болуп чогуу кеңешип, ушул кыргыздын компаниясы тууралуу кеңешип, ушул компанияга алып келге аракет кылып, мына азыркы күндө ушул компания менен иштеп атабыз. Ошол ишиңиздер биздин иш өтө ийгиликтүү. Азыр көрүп атасыздар, командалар чоң-чоң, өзгөчө
чоң командар түзүлгөн, иштерибиз эң жакшы. Сиздерди дагы чакырат элем, ушундай сонун компанияга келип иштешиңиздерди. Себеби бул кыргыздын компаниясы, продукциясы, профессору, жалаң биякта лекторубуз, бизди окутуучу Фатима Алиевна, президент компания Алымбекова, өзүбүздүн кыздар. Ошон үчүн келиңиздер, ишке чакырат элем. Себеби биз башка компанияларда эле иштеп көргөнбүз. Кытайдын, Казакстандын, Американын колду булгалаган бойдон калабыз. Ал бул жерде жаныбызда. Ошон үчүн баарыңыздарды ишке чакырам. Кыскача ушул. Баарыңыздарга ден соолук, ишиңиздерге